Сойкуга баруунун 3 пайдасы бар. Биринчи пайдасы балдарда өзгөчө дымдалып калган кыздарга карата мотивация өтө күчтүү болгон учур бул 18 жаштан жогору 25-27 жаш аралыгы. Ошол учурда адашып шайтан азырыгына кирип барып калат. Бул учурда эмне пайда? Биринчи пайда мен ачык турда айтып атам, кечиресиздер. Кээде какштап, кээде жамандап башка турда айтам. Биринчи пайдасы жоопкерчиликтен кутулат. Бирөөдө айылда бирөөнүн жаш жетелек же жаш жеткен болсо да кыздыгын алып кое турган болсо жоопкерчилик, сот бар, мыйзам бар, чаралар көрүлөт. Сойкугачы жоопкерчиликтен кутулдум деп ойлойт да өзүнчө. Бирок эртең аяктан аркы дүйнөдө жооп беришин ойлобойт бул. Биринчиси жоопкерчиликтен кутулат экен, Себеби акчаны төлөдү, болду, парса турс. Поезд оюну, махаббат, любовь оюнун ойной берет. Экинчи пайдасы каалаган түрдө, күчтүү түрдө, принцип түрдө каалаган ооруну жуктуруп алышы мүмкүн. Ал шилекейден, ал жыныстык жактан, ал бут жактан. Бир мешок этте. Анан ушунчалык жериңди башкара албасаң, сен кандай эркексиң? Кандай чоң максаттарды кое аласың? Кантип жете аласың аларга? Үчүнчү пайдасы убакыт тандабайт да. Убакыт тандабайт. Аялыга мисалы үйлөнсө, аялын дагы бир жума месячник, баягы кан келиш маселелери бар, өзүнүн каалоосу болбой калат, ооруп калат, башка болуп калат. Сойку ар дайым даяр да. Ар дайым анын ишин бүтүрүп беришке даяр. И каалаган стилде, артыбы, алдыбы, оозубу, кулагыбы каалаган жерге кошула берет да. Сойкуга ошол үчүнчү пайдасы. Себеби бекеринен сойку эмес да, бекеринен сойку эмес. Мен эмнени айткым келет, мекендештерим? Пайда зыянын айтып отурсак, өтө көп зыяны. Мен эмнени айткым келет? Любой нерсенин дүйнөдө клиенти бар. Мал чичип кетсе, копол кылып айтып атам, кечиресиздер, чичип кетсе, ошонун дагы клиенти бар. Чымын келип конот. Баланын сүйлөп аткандардын бардыгы, артисттер, блогерлер, балагерлер толтура бокту сакты сүйлөп отурган. Туурабы? Керексиз, полезный, бесполезный, пайдасы жок бирдекелерди сүйлөп отурган. Сөгүнүп отурган блогерлердин дагы толтура клиенти бар. Ол клиент деген, көрөрман деген клиент деген. Миллион көрүп отурат. Көрөрман деген, клиент деген. Ар бир нерсенин жашоодо клиенти бар. Сен неге клиентсиң мекендешим? Ар кимден калып кеткен, ар кимдин астына калып кеткен, насикет, наркоман, нашахор, ошондой эркектердин астына калып кеткен бир сойкуга клиентсиңби? Же кол тиелек, бул деген мааниде өзүңө кол тиелек. Сен өзүң тазасың, эч кайсы кыз сага тиелек. Таза адамсыңбы? Сен кандай клиентсиң? Кимге клиентсиң? Ошол маселени ойлоп көрдүңбү мекендешим? Сенин товарың күтүп турат таза бойдон. Эгерде сен таза болсоң, алуучу маселе эмес, бул жерде алып сатып алуучу таза болуш керек болду. Дүйнөнүн эрежеси ушундай мекендешим. Ошондуктан таза бол. Ошого жетери жок. Хырс дүйнө баягы каалаган маселеңди эс алып көр. Ошо каалаган девушкаңа барып көр, каалаган нерсесин кылып көр. Бирок утурам ойгонгондо сенин жан дүйнөңө кара чекит пайда болуп калган болот. Аны толтура албай каласың. Хузур, тынчтык жок болуп калган болот. Алтындан төшөктө жатпайсыңбы? Алтындан төшөктө жатсаң дагы тикенди үстүдө жаткандай болосуң. Неге? Себеби сенин жүрөгүңдө тынчтык жок да. Баягы арам ишиңдин чекити жүрөгүңдө пайда болуп калды да. Ал эми сени өмүр бою тынч койбойт. Кайф, рахат нерсеси ушундай. Эркектер маселесинде бир кызга барасың, ошол кайф, биринчи кайфың мээңде калып кетет. Ошону өмүр бою издейсиң. 1000 кызга барбайсың, бирок таппайсың. Издейсиң, таппайсың. Өмүр бою ошонун аркасынан өлүп кетесиң. Эртең башкача жерде, бир жерде көзүң ачкан учуруңда көп нерсени түшүнүп жетесиң. Бирок ал учурда кеч болот. Ошого чейин аракет кылып кал, бүгүн жыйыштырып кал. Жыйыштыр бүгүн. Ляш үчүңдү жыйыштыр. Музыка аппараттарын жыйыштыр. Учуру келди. Токтош учуру келди.